Kandacılar ne? İnşallah. Soğuk gidiyor. Anlaşıldı lan. Gittin gibi. Ondan kızlar işte nasıl? Sağ olun. Ya, hoş geldin Erik gel. Bana notu da alalım ya kadar bu. Gel. Bırak çay verin böyle. Al. Gel olsun. Qandaysın lan hadi? En son işler yaxshi? Yaxshi. Sana bankta topshirib turdi olganmiz. Ha, maşallah. Ha. Tak, tam tutasın Realini? Tartatamiz. Tak. Dollardaki 821.512 dollar salındı. Tamam, summani qarab qo'yinglar. Bu qayerga salindi hozir? Ayilbankka. Ayilbankka. Dollar bilan Tak. salındı bu. Bu sizlarning shotinglar ekan, ha? Ko'rsatsa bo'ladi. Rahmanov Ruslan Toshbayevning emas ekan. Tak, sizlarning shotinglarga bu dollar menен bi? 821.000 821.502 dollar salındı. dollar salınıp tur, ha? Bu so'mga qancha bo'lib qoladi ekan Bu примерно? so'mga 71 milliondan tegi bo'lgan. 71 millionning tegiri bo'ldi. Bu bir chek, ha? Bu bir chek. Mana Ayilbankdan tuğanlar qarangizlar. Ayilbankdan emas menen. Pechati menen. Ayilbankdan pechati menen. Bugungi число 28.03.25 ekan, ha? Bugungi? Ha. Так. Дальше. Мынабы ошол 98.524.724 бул миллион сом. 98 миллион. 98 миллион. Ha, bu 98 milyon 524.747 so'm salınıptır. Bu shotga salıngan. Bunadan sirtqari. Ошол экөө салынды да. Бул сом менен, бул доллар менен Бұл салынды. доллар менен шотқа салынды, бұл сом менен шотқа. Азыр общий сумма биргеликте ошол 170 миллион сом болот. Экөөнү бириктиргенде 170 миллион сом болду. 5000 евро бар. Ушуну кошкондо ошо 170 миллион сом. Ошол 3 чек 3 170 миллион сомдун эмес. бүгүнкү курс менен. Бүгүнкү курс 170 миллион азыркы курс менен мына жерде курс ойноп атат да. 170 миллион 70 миң сом болот. 170 миллион 70 миң сом болот. 170 milyon 70 bin som. Аны кече биз 500 миң тиги 3-4 ай беримге бергенбиз. Аны иншалла телефон аркылуу эле тиги 4-чү байканын атасын ала алабыз. Ошого которуп берем. Ошондо менде 169 миллион 500 миң сом алган болом. 169 milyon 500 bin som. Алган болом. Даже 170 milyonga жетпейт. Жетпейт. Бул Ошондо 170 milyonun 500 bin somu sizler tigi 4-cü kızga berdiniz, ha? Ошол 3 аркылуу үчөөбүз сүйлөшүп ошол ата-энесине бергенбиз. Бул деле элдин акчасынан алып бергенбиз. Эми иншалла биягын балабыз жакшы болуп кетсе дагы көрө жатарбыз, эми иштейбиз. Негизи акча каражаты башында Хамзанын сбору башталган үчүн биринчи кезекте ушу сразу эле Асланды куланып кетти. Анан Асланды куланганы үчүн биз Асландын сбору учурунда дагы акчаны токтотпой Мбанктын Хамзаныкына түшүрүп атканбыз, а? Туура? Ошол Бир эле шотко түшүрүп атканбыз. Бир эле Мбанкты көрсөтүп атканбыз, бирок дополнительно Асландын деле Мбанкы көрсөтүлүп аткан. Ал жакка түшкөн сумманы деле основной Русландын Мбанкына түшкөн сумманы деле отчетун берип атканбыз. ошо бүгүн эми ошол 170 миллионду мага бөлүп, ана менден азыр Мбанкымда канча болсо, Мбанкыман жанагы Асландын атасына 81 миллион бүгүн өткөзүп бердим. Менин шотумда бүгүндөн баштап акча жок. Бардыгын өткөзүп бердим. Бардыгын Асландын шотуна өткөрүп бердим. Эми Асландыкы да пандемия общий шоту чыгат. Куда каласа. Асландын атасы Самарбектин дагы дал ушундай чектери менен биз отчетторуну беребиз. Сиздердин бир тыйыныңызда, бир сомуңузда эч жакка жылган жок. Жүрөктөн чыгарып, чөнтөктөн чыгарып, кимге деп атаган болсоңуздар, ал эч кимдин чөнтөгүнө түшкөн жок. Болгону мына биринчи ушу сбор башталган Хамзанын атасы Русландын шотуна түштү. Мына сиздерге далил. Ишенбесеңиздер банктан барып сураңыздар. Айылбанкта негизинен Хамзанын сбору Айылбанкта шот ачылган, Самарбектики Мбанкта. Анын дагы өзүнчө отчетун беребиз да. Бир айта кетчү нерсе, азыр Русландын Мбанкы полный жабылды. Мындай. Акча сала алышпайт. Акча сала алышпайт. Бүгүн барып банктарга Баарынын шотторду жабып, что элдерде жанагындай болуп кетпесин, биз азыр деле түшүп атат акча, башка деген ой болуп кетпеш үчүн
бардық есептерді банктан дагы, Мбанктан да бардық жабылды, азыр акча түшпөйт. түшпөйт. Мен элге ыраазымын ушунча акчага. Бияктан тартып коюңуздар. Ушул сөзүнө. Мен элге ыраазымын. 169.500 мен өзүм ушул баланын уколун алдырып алсам, ол жагын иштеп, Кудай буйруса дагы өзүм аракет кылам иншалла. Ушунча акчаңыздар Алла ыраазы болсун. 1 сомго чейин бизге эмес, 1 сомдон ашып кетсе дагы кече чыккан банктардан да бардыгын өткөзүп 500 жерлерге бердик. Мага ушул сумма эле керек, ушунчаны алдым. Кыргыз элим бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Ушунча колдоп, ушундай ий кайда корозо зекетиңиздердин дуаларыңыздардын аркасында кимде ким бизге жардам берген инсандар бардыгыңыздардан Аллахтан ыраазы болсун. Эки дүйнөнүн бактылыгын берсин, эч жамандык көрбөңүздөр. Чоң рахмат. Иншалла акчаны которуп, балабыз менен барып, ошол кымбат болсо да уколду алабыз. Биз жөн гана себебин кылып атабыз. Дагы да дуа кылып туруңуздар кыргыз элим. Сиздердин дуаларыңыздар менен ошол уколдун да таасири Кудайдан да бир суранарбыз. Иншалла ошол укол дагы таасир этип, мээнетибиз кайтсын. Дагы да дуа кылып колдоп кетиңиздер. Дуа кылып туруңуздар болду. Рахмат. Мына бүт чектери менен көрсөтүп берди. Бул долларды, еврону, сомду кошуп келгенде жалпы ушу 170 миллион сом чыгып атат. 170 миллион сомдон 500 миң сомуну тиги Аруке Аймерим деген 4-чү сбордун ээси ошол кызга которуп берди. Аны өздөрүнүн атынан беришти. Ошондо 169 миллион 500 миң сом. Мен өз колума алдым. Булар алышты. Эсебине өттү. Болду. Аманатыңыздар буларга жетти. Эми туугандар, ушул сумманы алып эле Хамза барып Дубайдан, ошо Эмираттан укол алса жакшы болот деген түшүнүктөн ары болушубуз керек. Эң оолу. Чоң мээнет керек, андан кийинкилер өтө чоң мээнет керек. Ага, реабилитация керек. Ал эми баары Кудайдан, Алладан да, туугандар, Алладан. Сиздер эми мындай жүрөгүңүздөрдөн чыгарып бердиңиздерби? Болду. Болду уже. Алла таалам соңуну берет. Иншалла. Алла таала, Алладан күтүңүздөр. Чында. Бул 170 миллион сомго укол алган менен эми Алла таалам жакшы кылсын. Алла таалам жакшы кылсын. Бирок миллиард долларга укол алсаң деле Алла шифасын бербесе кыйын да. Туура. Миллиард себебин кылып атабыз. Алладан баардык Алладан ниетин кылып, биз ошол себебин эле кылып атабыз. Ошо себеби деле 6 жыл болуп турду эми 2019 чыккан. Эми биз чоң Россия менен Казакстан менен баардыгы менен сүйлөшүп, мен көз менен результаттарды көрүп, ушул нерсеге өзүм чуркап аракет кылып атам. Ушул эми сиздер Алла ыраазы болсун сиздерге. Биз жарым жыл журкадык, бирок ушундай элге алып чыгып, сиздердин да салымыңыздар өтө чоң. Биз эми себебин гана кылдык. Аскар экөөбүз 10 күн журкап койдук ошол. Колубуздан келишинче ушул. Күнү-түнү уктабай Кудай семьяңызды таштап койгондор ошол нерселер. Сиздердин эмегиңиздерди көрдүк, көбүбүз Кудай буйруса. Анткени ар бир адам убактысы кымбат, ар бир сааты кымбат дегендей, ар бир семьянын өзүнүн семьясы бар дегендей. Бирок ошолдон баардык курманчылык кылып бизге ушунчалык кылдыңыздар. Кыргыз элим ушунчалык жооп бердиңиздер. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Иншалла себебин кылып ошол уколду алайык. Иншалла ал дагы Кудайым шифасын берсин иншалла. Амин. Айтсаңыздар келсин. Дуа кылып туруңуздар иншалла. Эми биздин милдет негизи мындай барды болгондой как есть көрсөтүп атабыз да, туугандар. Биз ушинтип отчет бере алабыз. Башка кантип отчет берет элек? Ушинтип отчет беребиз сиздерге мына. Банктан өздөрү чыгарып келишти. Бүт акча ушу көпчүлүгү ушу Русландын шотуна түшкөн каражаттын 170 миллионун өзүнө алып калды, калганын полный чыгарып берди. Калганын ашканын Самарбекке бердик деп атат. Самарбекке берилген, анын шотуна түшкөн акчалардын дагы бардык отчетторун кече Аскар биринчи Русландыкыны чыгарган сыяктуу Самарбектикинде эртең отчетторуну дал ошентип беребиз, туура. Ошол менен балдарды эми баягы эртеңүндү кеч кылбай уже леченияга жөнөтүшүбүз керек. Сиздер уже даярдаңдар. Жок, ошол нерсеге өзүңүз да мындай кыргыз элин бир себепчи болуп барып, өзүңүздөр дагы сүйлөшүп, мисалы чоң адамдар туруңуздар. Кудай кааласа, эми мунун артынан дагы биз эми саламаттык сактоо министрлигине кайрылдык. Ал жактан да бир жооп болсо, балким алар менен чогуу, силер менен чогуу сопровождение кылайлы деп атабыз да. Аскар менен эми балдар кеңешип көрөбүз. Керек болсо, ош Аскар экөөбүз болбосо Дубайга барып берсиңиздер. Барып эми бир бала эмес 3 бала кетип атат. Аракетин кылып көрөйлү. Мамлекеттик деңгээлде баары мындай чечилип калышы мүмкүн дегендей да. Рахмат.
Рахмат сіздерге. Алла разы болсын. Мен де сіздерге. Ушундай туугандар баргылай. Алла таалам. Алла разы болсын. Ama erkek eкен баягы жүзүндө жылмайып болуп калганына мен сүйүнөм да. Аскар айткандайчы. Сен бетиңе кан жүгүрүп калыптыр Эми караңчы, эмне деген акча миллиондорда. Сен деле мен 5-6 ай жүрүп калдым, 6 айда 20 миллион чогулттум да. Эми Аллах таалам ушундай ий кайда ушундай күнгө жазган экен. Бир эле менин сборум эмес, 3 баланын сбору жалып кетти да. Бул дагы өтө чоң неимат, өтө чоң Алланын басы. Ушундай кыргыз элинин меймандыгы ушундай зекетин берген. Кыргыз эли менен айлансам. Болду. Кыргыз эли менен айланайлы, берешендер көп болсун, жоомарттар көп болсун. Алган колдор эмес, берген колдор көп болсун туугандар. Биз бере берели. Алла таалам соогун жаза берсин, мунун баары акыретке даярдык. Балдардын ден соолугу болгону ошол эле. Биз кызмат, жөн эле кызмат кылып бердик, жөн эле себепчи болдук, кичине чуркап бердик, уйкудан калдык, болду ошол эле. Эми биздин баягы башында айткандай, биздин зарплатаны, биздин кызмат акыны Алла таалам өзү төлөйт. Ассаламу алейкум.